Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Кыргыз адабият сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен мен Усупжанова Тамара Улкалиевна. Сабактын темасы Манастануу бөлүмүнөн Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду. Сабактын максаты Манас эпосунун кыргыз элинин турмушунда алган тарыхый орду тууралуу маалымат алуу, Манас эпосу аркылуу турмушка болгон көз карашын калыптандыруу, Манастын 7 осуяты менен тарбиялануу. Улуу Манас эпосу жалпы адамзаттык маанидеги терең мазмунга, көнөрбөс түбөлүктүү руханий дөөлөттөргө эгедер улуу дастан. Кыргыздын көчмөн цивилизациясынын керемети, кенчи, алатоолук ак калпак журттун көркөм сөз өнөрүнүн туу чокусу. Жыйырманчы жылдардын башында залкар манасчы Сагынбай Орозбаков Манасты жаздырып жатып Ыбырайым Абдырахмановго мындай деген: азыркыбызга кейбейли, кийинки укум-тукумубуз үчүн кейили. Жүр нарыга салбай жакшылап айтып, жакшылап жазалы. Азыркылар билбесе, кийинки калыс өспүрүмдөр билет. Бизге рахмат айтышар. Акылман, кемеңгер манасчы Сагынбай Орозбаков кыргыз журтунун кылым аркалаган асыл нарыктарын ичине камтыган Манас дастанынын болочок ээлери жаш муундардын рухий тарбиясы үчүн ат көтөргүс зор мааниси бар экендигин ошол кезде эле көрөгөчтүк менен баамдаган. Манас баатыр үчүн баарынан мурда эмне кымбат, эмне ыйык? Биринчи иретте ата журт ыйык. Анын боштондугу, эркиндиги, көз карандысыздыгы ыйык. Ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги ыйык. Эне тил ыйык. Акыйкатка, актыкка негизделген достук ыйык. Ата журттун мүдөөлөрү, калайык калктын жогорку кызыкчылыктары ыйык. Ата конушта агынан жаралган адал мээнет ыйык. Мекен алдындагы парз, атуулдук, ар намыс ыйык. Абалдан улантып келе жаткан баба салты ыйык. Эне ыйык, ата ыйык. Улууну урматтаган, аял затын ардактаган элдик эреже, меймандостук нарк ыйык. Ак мөңгүдөй таза абийир, адап ыйык. Манас эпосу мына ушундай ыйык дөөлөттөрдү, бийик идеяларды, патриоттук ыймандык нарктарды илгертеден өзөгүндө сары майдай сактап, көк асабадай желбиретип көтөрүп, укумдан тукумга үгүттөп өткөзүп келген. Кыргыз элинин баатырдык эпосунун ана башында турган Манас эпосу калпак кийип, кыргыз тилинде сүйлөгөн, ал эми элдин туу туткан руханий, азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири. Чыңгыз Айтматов таамай айткандай, Манас эпосу кыргыз рухунун туу чокусу. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин руханий табылгаларынын алгылыктууларын, басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларын чогултуп, укумдан тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы. Кыргыз эли өткөн 1000 жылдыктагы адамзаттын дүйнөлүк маданиятына Манас эпосун жаратуу менен чоң салым кошту деп сыймыктануу менен баса белгилесек да болот. Манас эпосу дүйнөдө теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгарма. Манасчы Саякбай Караалы ауылунан жазып алынган эпостун
Манас, Семетей жана Сейтек 3 бөлүмүнүн жалпы көлөмү 500 000 сап ырды түзөт. Манас бабабыздын 7 осуяты болгон улуттук рухий мүлктөрүбүздү, элдик педагогиканын көөнөлбөс нускаларын жаш муундарыбызга жеткирүү менен биз 21-кылымдын патриот адамдарын тарбиялай алабыз. Демек, Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын руху Манастын ушул осуят дөөлөттөрү менен сугарылышы керек. Анда эмесе Манас бабабыздын 7 осуятына кайрыла кетели. Биринчиси, эли журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Экинчи, улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Үчүнчү, улуттук ар намыс жана атуулдук ариет. Төртүнчүсү, арыбас мээнет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Бешинчиси, айкөлдүк кечиримдүүлүк жана гумандуулук. Алтынчы, табият менен таттуу мамиледе болуу. Жетинчи, кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Ошону менен бирге өздөрүнүн адеп-ыйманы, руху, патриотизми, гуманизми жагынан Манас атага, Бакайга, Каныкейге окшош болсо, Семетейдей, Айчүрөктөй ар намыстуу болсо, ала тоолук ак калпак кыргыз эли адамзаттын дүйнөлүк көчүнө өзүнүн улуттук жүзү, руханий наркы менен татыктуу кошулган болоор эле. Улуу Манас эпосубуз кыргыз элинин улуу мурасы, казынасы, байлыгы жана сыймыгы. Айкөл Манас атабыздын биз урпактарыбыз. Улутубуз кыргыз, урааныбыз Манас. Кыйын күндө бирге болуп, келечекке чогуу кадам таштайлы. Ата-бабаларыбыздын алдында ката кетирүүгө жол жок демекчимин. Анда эмесе Манас эпосун ыйык тутуп, муундан муунга калтырып келели. Манастын 7 осуяты менен ар дайым тарбияланып, таалим алып туралы. Бүгүнкү сиздерге үйгө тапшырма ушул Манас бөлүмүнөн Манас эпосун эл оозунан жыйноо деген теманы окуп келесиздер. Ал эми Манас эпосунун кыргыз элинин тарыхында алган орду боюнча дил баян жазабыз. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калыңыздар.